Саламатсыздарбы? Эгерде сиз компьютериңизге башкача айтканда ноутбугуңузга пароль койгон болсоңуз, сиз ноутбугуңузду ар бир жандырган учурда сизге паролду жазып кирүүнү сунуштайт. Бирок сиз ошол койгон паролуңузду билесиз. Ар бир жандырганыңызда ошол паролду жазып киресиз. Демек, ар бир жандырганда ошол паролду жазбайын, жөн эле түз эле кирейин десеңиз, анда сиз ошол паролду компьютерден алып салсаңыз болот. Ал үчүн пуск баскычын басабыз. Андан кийин параметры дегенди тандайбыз. Андан кийин учетные записи дегенге киребиз. Учетные записи дегенге киргенден кийин бул жакта варианты входа дегенди тандайбыз. Варианты входа деген тандагандан кийин бул жерден пароль деген бөлүмгө киребиз. Пароль деген бөлүмдү тандаганда бул жактан все готово изменить деп чыгып калат. Демек, биз ошол жерден изменить деген баскычты басабыз. Басканда компьютерди жандырганда колдонуп жаткан учурдагы паролду жазууну сунуштайт. Ушул жерге компьютерди жандырганда жазып жаткан паролубузду жазабыз. Жазып туруп, далее деген баскычты басабыз. Басканда жаңы пароль коюуну жана ошол жаңы паролду тастыктоону сунуштайт. Сиз компьютерден паролду алып салууну кааласаңыз, анда ушул саптарга эч нерсе жазбай эле бош эле калтырасыз дагы. Бул жерден далее деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жактан готово деп чыгат. Готово деген баскычты басып койсок, биздин учурдагы паролубуз алынып салынды. Андан кийин сиз компьютерди өчүрүп, кайра жандырып коесуз.